24-26 градуска жетери болжолдонду. Бишкекте 8-ден 5 мүнөт өттү. Ардактуу радио каармандар, сиздер Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жатасыздар. Ошондой эле Биринчи радио өзүнүн программаларын Facebook'тагы баракчасына онлайн трансляциялап баштады. 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынган күнү бүгүн баш мыйзамыбызга 30 жыл толду. 1993 жылы 5 майда Жогорку Кеңештин 12-сессиясында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынып, заманбап Кыргызстандын укуктук негиздери бекемделген. Ал эми 1978 жылы кабыл алынган Кыргыз СССРнин Конституциясы өзүнүн күчүн жоготкон. Ошентип бүгүн Кыргызстанда чоң майрам Конституциянын 30 жылдыгы белгиленип жатат. Баш мыйзамда мамлекеттин эң жогорку баалуулугу адам укуктары менен эркиндиги белгиленген. Кыргызстандын бүтүндүгү, саясий жана социалдык экономикалык бөлгөлөрү аныкталган. Биз бүгүн Биринчи радионун Конституциянын 30 жылдыгына арналган атайын майрамдык чыгарылышына Кыргыз Республикасынын 5-жогорку кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты Исаков Эсенгул Байдалиевичти жана юридик илимдеринин доктору Аманалиев Урмат Олжобековичти чакырганбыз. Ардактуу радио каармандар, эгер темага байланышкан сиздерде суроо болсо 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 телефондору менен байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасына дагы каалоо тилек, ой пикир, ушул Конституциянын 30 жылдыгына карата каалоо тилектериңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Урматтуу меймандар, студиябызга кош келипсиздер. Майрамыңыздар кут болсун. Анан алды менен кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктасаңыздар болот. Рахман. Эсенгул Байдалиевич, сизден баштайбызго. Микрофонго жакыныраак отуруп аласыздарбы, сиздерден өтүнүч. Саламатсыздарбы, урматтуу Биринчи радионун кызматкерлери, урматтуу элибиз. Конституциялык мыйзам чынын айтканда мындай көп көңүл бурулбай келчү эле. Адамзаттын эң башкы баягы мыйзамы болгон ар бир мамлекеттин конституциялык мыйзамы бул адамдардын укугун коргоо, көбүнчө ошо адамдардын милдеттери, өнүгүүсү боюнча дегендей баардык нерселер юридикалык жагынан бекигенден кийин биз бул майрамды абдан ыйык тутуш керек деп ойлойм. Майрамыбыз кут болсун. Кыргыз мамлекетинде тынччылык болуш үчүн да ушу конституцияга бекилген мамлекетибиздин күчтүүлүгү, мамлекетибиздин өнүгүп өсүүсү, мамлекетибиздин эртеңки келечеги биздин колубузда, кыргыз элинин колунда. Көп улуттуу мамлекет деп дайыма сыймыктанып келгенбиз. Ошо көп улуттуу мамлекет өзү улуттар аралык биримдикте, өз ара ынтымакта болуп, башка өлкөлөргө үлгү катары болсо экен деп тилеп кетем. Андыктан мен баардык кыргыз элин ушу майрамыбыз менен, улуу майрамыбыз менен куттуктап, тынччылык, ден соолук, ынтымак, ырыскечилик болсо, калган баары адамдын өзүнүн колунда. Урмат Олжобекович, сиздин да каалоо тилегиңизди уккубуз келет. Албетте угармандар дагы сизден жакшы бир сөз күтүп аткан учурда. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден ушул баардыгыңыздарды бүгүнкү Конституция күнү менен куттуктап кетмекчимин. Конституция эми биз жалпы белгилегендей бул түзүлүш деген же болбосо регламент деген маанини билдирет. Түзүлүш дегенди ала турган болсок, анда бул Конституция ошол мамлекеттин түзүлүшү, мамлекеттин ичиндеги башкаруу формасы, ошондой эле мамлекеттеги жалпы жүрүм турум эрежелери катары белгиленип келет. Ал эми Конституциянын майрамдоо бул Конституция күнүн белгилөө бул өтө маанилүү деп эсептейм. Себеп дегенде Конституциянын негизинде, жана мен жогоруда айтып кеткендей, мамлекеттин негизги багыттары, мамлекеттин негизги жагдайлары аныкталынат. Себеп дегенде Конституция бул мамлекеттин чоң программасы болуп эсептелинет да. Албетте. Ошон үчүн Конституциянын пайда болушу бул негизинен баягы жана мен айтып кеткендей түзүлүш катары айтканда, бул негизи Рим империясында биздин доорго чейинки биринчи кылымдарда пайда болуп келген. Ал эми негизги түшүнүгү Конституция деп өзүнүн аталган түшүнүгү бул 1789 жылы Америка Кошмо Штатында биринчи алгачкы Конституция кабыл алынып, ал эми ошол кийинки учурларда 1791 жылы май айында Польшада, эми 1791 жылы ошол Францияда
кабыл алынып, ошондон бери мына конституция жалпы ушул дүйнөлүк деңгээлде ар бир мамлекетте колдонуп келе жатат. Эми мына ар бир эгемендүү мамлекеттин өзүнүн конституциясы болот. Ал өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша жазылат да. Мындайча айтканда, жана конституциялык дух деп атпайбызбы? Биздин азыркы аракеттеги конституциябыз мындай жандуу болуш керек да. Негизичи конституциянын ичиндеги бир баалуулуктар мындай сезилип адамдын жан дүйнөсүнөн орун алып туруш керек да. Мына ошол элементтерди, ошол учурларды конституциянын кайсыл бир жерлеринен көрүүгө болот? Мен ойлойм, бул биринчиден конституцияны кабыл алар деле бул преамбуласында баардыгы жазылган да. Эң биринчи биздин өзүбүздүн тарыхта ата бабаларыбыздын баардыгын тең эскерип, ошол мисалы өзүбүздүн каада салт, нарктуулуктардын баарын тең эске алуу менен Манас атабыздын осуятын аткаруу максатында адамдардын укугун коргоо, мамлекетибизди өнүгүүдө, мамлекетибиздин өзүнүн тынччылыгында дегенден баарын эске алып туруп, анан кийин мыйзамды кабыл алып атпайбызбы? Мен ойлойм, ошол преамбулада жазылган адамга биринчи сөздөр адамга дух берет да. Кыргыз элинин патриоттуулугунун сезимин ошондой оготот. Албетте элибиздин баары окубайт экен. Мен ойлойм, балким бул баардык эле элибиздин күнөөсү болбостур. Балким ошол интернет жок жерлерде интернет болуп, азыр интернеттен китеп жок деп айта албайбыз да. Себеби онлайнда баарын карап туруп эле өзүң деле кылсаң болот. Бирок интернет жок жерлерде ошону уюштуруп берип, санариптештирип болуп атпайбы? Ошонун баары болгондо элдин баары да окуп, ар бир адам өзү мындай сабатын да жогорулатат да. Себеби баш мыйзамыбыз конституция бул эң жогорку юридикалык макамга ээ да. Эң чоң макамга ээ мыйзам. Ошондуктан ушунун негизинде баардык нерсеси келип чыгып атпайбы? Андан кийин мыйзамдар, конституциялык мыйзамдар кабыл алынып, анан ошолордун аткарылышын аткаруу бийлиги ишке ашырып мыйзамды кабыл алгандан кийин, анан ошонун баары тең биздин элдерге дух берүүчү. Бул биринчиден эле биздин өзүбүздүн, айтып кеттим дагы бир жолу, нарктуулугубуз, каада салтыбыз, үрп адаттарыбыз биздин ата бабадан бекер калган эмес. Ар бир биздин ата бабадан калган нарктуу сөздөрчү, макалдар, лакаптардын баары тең терең философиялык нерсе. Ошо терең философиялык нерсе болгон үчүн бүгүнкү күнгө чейин жазылбай, айтылуу сөз менен келаткан Манастын мисалы эпосунда айтканда, бул биздин эң чоң дух бере турган кыргыз элине багыт да. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтып кеттим, конституциянын преамбуласына ушунун баары кирген. Адамдарыбыз ошон үчүн бизде патриот болуп, жаштарыбыз өзгөчөчү бизди кубантып келатат. Могу кийинки замандарда спорт жаатында, маданият жаатында баардык нерсени кылганда духу менен жүрүшөт. Айылга барсаң, жөнөкөй жаш балдар мурун унчукпай эле кайда кел, баягы жумушум болсо болду дечү эле, азыр ушул патриоттуулук маселени көп сүйлөшөт да. Биз мындай ушул жерде момунтип иштеп атабыз, мамлекетибиз мындай өнүксүн, өссүн, биримдикте бололук деп атабыз. Эмне үчүн кээ бирөө тиги жогору жакта жүрүп муну кылбайт, тигини кылбайт деген сөздөрдү айтканда абдан ыраазы болосуң да. Мен ойлойм, биздики жакшы эле туура багытта баратабыз. Эми көп сөз бар, анын алдыда дагы суроолор болсо айтабыз. Ушул эле суроого Урмат Олжобекович. Эми конституция Эсенгул агай туура белгилеп кетти. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө идеология керек деп атышпайбы? Идеологиянын баардыгы тең ушул конституциянын преамбуласынан башталып, 116 берени менен бүтөт. Ошонун баардыгы да тең бүгүнкү күндөгү биздин Кыргыз Республикасындагы боло турган идеология толугу менен камтылган. Мына ушул жердеги камтылган ченемдердин негизинде биз өзүбүздүн мамлекеттеги боло турган иш аракеттердин баардыгын тең жүргүзсөк болот. Мисалы үчүн конституциянын биринчи эле беренесин ала турган болсок, Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, демократиялык, укуктук, социалдык, анан светтик мамлекет деп, унитардуу мамлекет деп көрсөтүлүп жатат. Демек, бүгүнкү күндө биздин мамлекетти кандай багытта алып кете турган мына ушул жерде жазылып жатпайбы? Эгемендүү мамлекет катары биздин эмнелер менен белгилүү болот? Биздин ошол эгемендүү мамлекет катары бүгүнкү күндө биздин жогорку бийлик органдарынын көз карандысыздыгы башка мамлекеттик органдарга. Ошол учурда эгемендүү мамлекеттин ичиндеги элдин эгемендиги, элдин өзүнүн укуктарын жана эркиндиктерин толук кандуу алып жүрүшү, мына ошонун баардыгы тең ошол бүгүнкү күндөгү биздин конституцияда
биздин мамлекеттин өнүгүшүнө карай боло турган жолдорду аныктап турган негизги белгилер да. Ал эми укуктук мамлекет катары ала турган болсок, мына ошол конституциянын өзүнүн укуктук үстөмдүгү жана мыйзамдын үстөмдүгү деген негизги принциптер менен алып карайбыз да. Себеп дегенде бүт бардык чечимдер, бүт бардык кабыл алына турган иштердин бардыгы тең укуктун негизинде жүрүш керек. Ал эми укуктун, мыйзамдын үстөмдүгүнүн башында эмне турат? Башында бул ушу Кыргыз Республикасынын конституциясы турат. Демек, конституциянын 6 беренесинде белгиленгендей, Эсенгул агай дагы айтып кетти, конституция бул эң жогорку юридикалык күчкө ээ документ болуп эсептелинет. Демек, эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгондон кийин биздин мамлекеттеги башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кабыл алып жаткан бүт бардык мыйзамдар болобу, мыйзам алдындагы актылар болобу, жана алардын укуктук актылары болобу, булардын бардыгы тең конституциянын гана негизинде кабыл алынышы керек. Ошондой эле биз дагы ушул өз алдынча эркин эгемендүү мамлекет катары биз башка бир мамлекеттер менен же болбосо эл аралык уюмдар менен келишим түшүшүбүз мүмкүн. Мына ошонун бардыгы тең ошол 6 беренеде көрсөтүлөт. Мунун бардыгы тең ошол конституциянын негизинде жүргүзүлөт. Башкача айтканда, биздин ушул эл аралык деңгээлдеги кабыл алынган негизги принциптер биздин тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан аныкталган эл аралык келишимдер, эл аралык мамилелер гана биздин ошол мамлекеттин ортосундагы укуктук мамилелерди айгилиндеп турат да. Мына ошондуктан айтып кетет элем, бүгүнкү күндөгү биздин укуктук мамлекет катары биздин алып бара турган иштер, биздин алып бара турган аракеттер, ошондой эле мамлекеттик органдардын бардык иштери тең ушул конституциянын негизинде жүрүш керек. Андан кийинки биз көңүл бура турган жерин айта турган болсок, конституциянын 4 беренеси. Конституциянын 4 беренесинде мурунку конституцияларга салыштырмалуу бүгүнкү күндө колдонуудагы конституцияда мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын конституциялык укуктук жоопкерчилик принциби көрсөтүлгөн. Демек, бул конституциялык укуктук жоопкерчилик принциби ушул конституциянын 1 бөлүмүндө белгиленип, мунун бардыгы тең конституциянын башка бөлүмдөрүндө баягы сеп катары бири-бири менен байланыштырып турат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү, мисалы үчүн, президенттин аткаруу бийлик органына карата өзүнүн жеке жоопкерчилиги бул 89 беренеде көрсөтүлгөн. Бул бекеринен келип калган норма эмес, бул ошол конституциянын 4 беренесиндеги кабыл алынган принциптин негизинде, конституциялык укуктук жоопкерчилик деген принциптин негизинде ошол мамлекет башчысына жүктөлүп жаткан жоопкерчилик. Бул эми жоопкерчилик эмне себептен мамлекеттик аткаруу бийлигинин жеке жоопкерчилигин өзүнө алат дегенде, себеп дегенде биз кыргыз эли өзүбүздүн бийлигибизди, эл бийлигин ишке ашыруунун максатында эң алгачкылардан болуп биз кандай мамлекеттик башкаруу формасын тандап алабыз деген суроого токтолгонбуз. Ошол учурда 2021 жылдын 10 январында кыргыз эли жалпы элдик референдумду өткөрүүнүн натыйжасында биз ошол президенттик башкаруу формасын тандап алууга жетиштик. Бул дагы ошол элдин өзүнүн жанагы биздин конституциянын 1 беренесинде көрсөтүлгөн эл бийлиги, мамлекеттик бийликтин негизги бутагы эмне болуп эсептелинет дегенде, ал жерде жазылып турат, бул эл болуп эсептелинет деп. Демек, эл ошол өзүнүн бийлигин 2021 жылдын 10 январында тандап алды, эң алгачкылардан болуп. Себеп дегенде, мурунку учурларда кандай мамлекеттик башкаруу формасын тандап алуу деген бул элдин каалоосуна каралган эмес. Мына бул алгачкылардан болуп ошол элдин каалоосуна коюлду дагы. Анан ошонун негизинде, мына Эсенгул агай да күбө, ошонун негизинде бүгүнкү колдонуудагы конституциянын нормалары жазылды. Ал эми ошол конституцияда жазылган нормаларды кабыл алуу бул ошол кайра 11 апрель 2021 жылы эл баягы өзүнүн мүдөөсүн билдиргенден кийин ошонун негизинде анан жазылган конституцияны кайра эл кабыл алып берди. Демек, бул ошол конституцияда көрсөтүлгөн эл бийлигинин ишке ашырылышынын негизги принциптери. Ал эми ошол ашырылып жаткан негизги принциптер, эл бийлигин аткарып жаткан мамлекеттик органдар, ошонун үстүндө турган аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийликтин бардыгы тең ошол жана конституцияда көрсөтүлгөн негизги өзүнүн укуктарын ошол эле учурда укук гана алып тим болбостон милдеттерин жана жоопкерчилигин так аткаруу максатында ошол жанагы 4 беренедеги негизги принцип аныкталган.
ушул конституцияда, аракеттеги конституцияда президент өзүнө жоопкерчиликти алып атат. Буга чейин сөз болуп келген да, мисалы үчүн ушул конституция эми бул сиз жогоруда айтпадыңызбы, көпчүлүк эл окуй бербейт деп, анан кийин конституцияны биринчи планга алып ушул конституциядан чыкпай кызмат кылуу элге ушул жерде көрсөтүлгөнү менен биз коомчулук жакшы сезе берчү эмеспиз да, чынындачы конституциянын ушундай бир духун деп коелучу. Ушул бүгүнкү күндө ошо президент конституция боюнча өзүнө жоопкерчиликти алып аткандан кийин кыска аралыкта мындай өзгөрүүлөр болуп атабы? Демек ошол өзгөрүүлөрдүн башында конституцияда көрсөтүлгөн милдет, жоопкерчилик жетек алынып атат да. Түшүнүктүү. Андан туура суроо бердиңиз. Мамлекетибиз мына эгемендүү болгондон бери бүгүн баш мыйзамыбыз кабыл алгандан баштап 30 жыл өттү деп атабыз, майрам болуп. Мен мындай нерсе айткым келет да. 30 жылдан бери 5 жолу өзгөрүлдү, урмат. 10 жолу реформа болду. 10 жолу ал өзгөртүлүп, анан бирок жаңы редакцияда 3 жолу болду да. Анан мен айткым келет, ар бир конституцияда жазылган адамга карата баардык укуктар, коргоо, аны ушунун баары тең өнүгүү жактарын баары туура эле жазылган. Туура жазылган, бирок аны аткарууда абдан көп мүчөлүктөр кеткен. Ошол эле мисалы президенттик бийлик башкаруусунда аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш, сот бийлиги баардыгы тең мыйзамды бузган да. Ошондуктан нааразычылыктар болгондо биз болсо бул конституция туура эмес деп эле кайра өзгөртүп аттык. Мына акыркы жолу өзгөрткөндө бир эң мындай белгилеп кете турган жер жана элдердин келечегиндеги үмүтүн берген бул президенттин сиз айткандай өзүнүн ыйгарым укугунда жеке жоопкерчилигин алды. Болгондо дагы өзүнүн башкаруусунда эмес. Ал администрацияны башкарып коюп мурунку президентте отура берсе болмок, жоопкерчиликти албай. Ал баардык аткаруу бийликтин ишине жооп берет деп ушу конституцияда жазылган, урмат айтып кетти. Ошол экилердин баарын өзүнүн мойнуна алыш бул эрктүүлүк керек. Себеби жоопкерчилик деген да келет. Бул бийлик кетет, кийинки бийлик келет дегенде көрүп атпайсыз, бул бири-бирин күнөөлөп аткандай. Анысы кандай ошону ойлоп туруп алды мойнуна. Анан эл менен мен ушул президенттер болгондо бир Атамбаевге кирип айттым эле. Тегеректин баары тең кулак мурун сиздики, бийликтегилер. Ошондуктан бул президенттик креслого отургандар вакуумда болуп кулак мурду баягы көзү көрбөй кулак мурду укпай калат деген десем, жок мен өзүм чечем деген баары тең. Болбой эле ошол тегеректе мен айткандардын баары менен кулакты анан көзү дегенде иштейт да. Анысы кандай бул президент Садыр Нуркожоевич келгенде бул киши дагы ошо эски агымга кирип калабы, жана жоопкерчиликтин баарын мойнуна илип койду деп башкалар ушу саботаж кылса жалгыз жооп берип калабы деген ой кеткен. Мына кийинки акыркы убактардагы дайыма өзү айтпай барып элдердин арасына кыдырып ар кайсы багыттын баарын тең көрүп атканы бул ошол эки жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе, кемчиликтин баарын билип, анан өзүнүн жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алгандан кийин бул өзү да чече турган маселелер көп болуш керек да. Аны чечиш үчүн билиш керек. Эмне болуп атат эл арасында деп. Элдердин сөзүн угуш үчүн илгерки хандар кедейче кийинип алып базар кыдырды дегенде анысы кандай президент дагы азыркы заманда да ошондой болуш керек. Эл өзгөрүлгөн жок, ошол эле баягы элдин укугун бузган, же болбосо элдин нааразычылыгына алып келген нерселер көп эле болуп атат. Ошондуктан конституцияда жазылгандарды мыйзамга жазып, мыйзамды көзөмөлдөп, аны аткаруу бийлиги ошол өзүнүн нугунда алып кетип албаганы үчүн мен дагы бир жолу айтам, нааразычылыктар көп болду. Ошондуктан мен ойлойм, урмат айткандай, ушул жаңы редакцияда жазылган акыркы мыйзамыбыз мына 2 жыл болду. Ошонун ишке ашып кетиши жакшы багытка элдердин баягы өзүнүн нааразычылыгын алып келбей кайра кубанычына алып келе турган боло турган болсо, ошол мен айткан көзөмөлдөрдү жакшы кылып, жакшы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мыйзамды бурмалабаш керек. Анын аткаруу жагын так кылыш керек да. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулак түшүндөрдү болсоңуздар. Саламатсызбы, байланыштасыз? Саламатсыздар, Бишкектен эсен. Майрамыңыз менен. Ушундай майрам күндө ар бирибиз бири-бирибизди ушул конституция күнүңөр менен деле куттуктап эле жылмайып эле бири-бирибизге ийгилик, өлкөбүзгө өнүгүүнү кааласак эле сонун болмок.
бирок эми мени кечирип койгула. Эгер мага Кыргызстан деген мамлекеттин тагдыры анчейин ойлондурбаса мындай суроолорду бермек эмесмин. Себеп дегенде биз жана түкүнчө жолу өзгөрттүк деп айтып атабыз. Ошол өзгөрүүлөр бирөөгө оюн, бирөөгө тамашадыр. Ар бир өзгөрүү, конституцияны өзгөртүү бул башаламандыкка, стабилдүүлүктү жоготконго алып келип атпайбы? Дагы өкүнүчтүү нерсе, канча жолу кабыл алсак дагы баары жогубуз 99% айтабыз. Эң туура, эң укмуштай Манастан кийинки эле ушул укмуш конституция болду дейбиз да, эртеси эле ошону жок, бул жаман экен дейбиз. Эми менин тилегим, ылайым азыр кабыл алган конституциябыз жок дегенде бир 50 жылга чейин өзгөрбөй, бөйрөктөн шыйрак чыгарганды токтотуп, баягы ит адаттарды унутуп, бир нукура конституция деген атка өзүбүз сыйласак, өзүнүн конституциясы жакшы болот эле. Мына мен дабыр кечирип койсоң, узураак сүйлөп койсом, кээ бир мамлекеттердин конституциясы 7 статьядан турат экен, иштейт экен. А биздики 13 жылдагы конституцияны айтайынчы. 114 статьяны жаздык. Эми видимо Куранда 114 сүрө бар, ошого окшоштуруп жазгысы келсе керек. Ар бир конституциянын авторлору бар да. Американын конституциясынан Томас Джефферсон деген. А биздикилердин авторлору жок. Бирок биз билебиз ким экен автор. 93-жылкын баары жок айтабыз, түшүнгөнүбүз да, түшүнбөгөнүбүз да. Шамарал Майчиев деген бир жигитибиз бар. Сиз билесиздер анда. Ошо мага жолугуп, байке, ушуну менин вариантым эле. Мен ушуну жогорку кеңешке берсем окуп көрүлөчү деп туруп, анан тигиндей мындай кылып туруп ошону ээлеп алды. Ошон үчүн мен айтып кетейин, эгер уруксат болсо. Бүгүн жок дегенде майрам күнү элдин укугун тепселеп өтсөңөр болобу, гимназира. Рахмат сизге. Албетте оюңузду кененирээк айтыңыз, анан сизден да башка да угармандарыбыз чалып калабы. Мен деген бул Кыргызстандык, мен бир акым бар да сүйлөгөнгө. Айтыңыз. Мен бир базардагы конституциялык укугумчул да менен оюнду айткым келип атпайбы. Мен өзүмдүн көмөчүм үчүн эмес, менин конституция деген мен сыйлаган законду айткым келип атат. Айтыңыз агай. Рахмат сизге. Биз угарманыбыз Эсен агайдан кечирим сурайбыз. Албетте агайдын укугу, бирок кээде мындай убакытты дагы үнөмдөөгө башка дагы адамдар чалып, мисалы үчүн байланышка чыгып атат. Ошол эле учурда мына Бакыт Ашрахманов агайыбыз мыйзамды сыйлаган улуу эл бололу деп дагы пикирин билдирди. Бул Эсен агайдын айткандары жана биз айткандай бул тарыхта. Биздин тарыхыбыз кубанарлык 30 жылдагы тарыхыбыз кубанарлык болгон жок десем болот. Бул конституциянын багыты боюнча айтып атабыз да. Себеби улам эле өзгөрүү бул туура эмес да. Кээ бир бийликтер өзүнө ылайыкташтырды деген эл айткандай, улам эле өзгөрүлөчү, турмушубуз өзгөрүлбөйт дегендей бул киши туура эле айтып атат. Ошол тилегинде жакшы айтты. Ылайым эле ушул акыркы кабыл алынган конституция эл үчүн иштеп кетсин деп биз дагы ошого кошулабыз. Угарманыбыз абдан жакшы маанилүү өзүнүн сунуш пикирин айтты. Эми конституцияда 10 жолу конституциялык реформа болуп өттү. Ошол 10 жолку конституциялык реформаны карап көрсөк, бүт бардыгы тең, бийлик көбүнчө өзгөрүүлөрдүн бардыгы тең, бийлик бутактарынын ортосундагы ыйгармуктарды бөлүштүрүү негизги баягы маселелердин бири болуп калган. Эми социалдык мамлекет деп конституцияда берилип жаткандан кийин азыркы колдонуудагы конституция көбү мындай социалдык мамлекет катары ошол багытта карай өзүнүн баягы бир талаптарын аткарууга аракет кылып жатат. Эми ойлойт элем, ушул конституция агай айтып жатпайбы, угарманыбыз айтып жатпайбы, улам эле кабыл алына бербесе деп. Бирок эми бул конституция өзүнүн баягы түзүлүшү боюнча дагы татаал конституция, анан кийин жумшак конституция болуп бөлүнөт. Ошол үчүн бүгүнкү күндөгү биздин ошол конституция өзүнүн туруктуулугун сактап калыш үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттеги жанагы Эсенгул агай айтып кеткендей, конституциядагы көрсөтүлгөн ар бир нормалар мыйзамдын кабыл алына турган мыйзамдардын негизинде иштеп кетиш керек. Мисалы үчүн азыркы учурда
конституцияда мынакей 2 жыл болду. Кээ бир нормалары азыркы учурда баягы толук кандуу ишке ашырыла элек. Мисалы үчүн ошол эле 110 беренесин, конституциянын 110 беренесин айта турган болсок, 110 беренеде көрсөтүлгөн ошол 3 бөлүмдөгү көрсөтүлгөн бардык мамлекеттик органдардын уюштуруу иш аракеттеринин бардыгы тең бул конституциялык мыйзамдар менен аныкталынат деп. Демек 3 бөлүмдө кайсыл мамлекеттик органдар көрсөтүлгөн? Бул Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аткаруу бийлиги, Кыргыз Республикасынын сот бийлиги, ошондой эле эсептөө палатасы, башкы прокуратура, улуттук банк, акыйкатчы ушул негизги мамлекеттик органдар көрсөтүлгөн. Мына ушулардын уюштуруу жана иш аракеттеринин бардыгы тең бүгүнкү күндө конституциялык мыйзам менен аныкталышы керек. Бирок тилекке каршы кээ бир ушул мамлекеттик органдардын иш аракеттери конституциялык мыйзамда жазылып элек. Мисалы алып кете турган болсок, Кыргыз Республикасынын президенти ошол эле учурда жогорку кеңеш өзүнүн уюштуруу иш аракеттеринин бардыгын тең баягы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндөгү мыйзамдын аракетинде алып барып жатат да. Демек бүгүнкү күндөгү конституциядагы турган нормалар дагы толук кандуу баягы өзүнүн иш аракетин иш жүзүнө ашыра элек десек болот. Азыр дагы бир радио учубуз байланышта, кулакчынды. Алло, саламатсыздар. Автандел Бишкек шаарынан. Майрамыңыз менен. Рахмат, силердин майрам бар. Менде бир мындай сунуш просьбада союз мына тарап эгемендүү болгондон кийин мен билгенден жалпы налогтордун жогорку чеги 39% эле. Анан аны ыйлатып отуруш 27ге жеткизгенин билем. Анан кийин мындан 3-4 жыл аны 23гө түшүрөбүз деп аткан депутаттарды уккам. Ошондо наразылыгымды айтып элем. Жана Келдибеков Ахматбек сот фондунун министри болуп турганда пенсионный журналга эң туура жазганда себеби депутаттар топ эле усур налогду азайтсак эле көмүскөдө экономика чыга калат да, анан кантип эле майкл түткөл болобуз деп. Мунун баары арамса сөздөр да, метам сөздөр. Акай, ушул конституцияга байланышканда сурооңуз ошого жакындасаңыз. Жок, суроом жакындаганы эми ушу конституцияга көргөзүлүш керек эле да. Мына мамлекеттик налог эч убакта 39%-тен ылдый болбосун, же 30%-тен ылдый болбосун деп бир ушуну көрсөтүп койсо. Атал депутаттар улам ылдыйлата берет десе, бардыгынын ишкерлери бар. А көмүскө экономика эч убакта налогду ылдыйлатканда чыкпайт. Ошондо Ахматбек Келдибеков жазгандай ишкерлер барды кайтар рахмат деп коюп аны күлүп басып жиберет 1%-га жеткизсеңер деген. Ошон үчүн ушуну эске бере алсаңар. Мына Акылбек Жапаров эң туура кылып атат. Вот ошо жанагы налогторду көтөрүп, акчаны бюджетке түшүрүп атса, жанагы ишкерлер оппозицияны уюштуруп, Акылбек Жапаров кетсин, төрмөсү кылып атат, налогду көтөрүп атат. Бул жеткен уяты жок адамдардын негизинен түшүнүктүү болду тараганда жоопту угалы. Рахмат. Мындай айткым келет да, бул киши экономикалык өсүү да бар. Ооба, багытын, баягы турмуштагы боло турган нерселерди болуп аткандарды айтып атат. Мен айткым келет, биздин баш мыйзамыбыз бул элдин максаты. Орусча айтканда цель, задача. Ошол максатты коюп, ошол максатка жетиш үчүн тиешелүү мыйзамдарды кабыл алат да. Буга урмат айтып кеткендей, ушу конституциянын негизинде. Ошол мыйзамдардан кенен жазылат, бул аксакал айткандар ушул жерде жазылыш керек. Бирок бул аксакалдын айтканды депутаттар өздөрүнө ылайыкташтырып атат деп атпайбы? Эми мен деле баягы лоббировать эткен мыйзамдарды көрүп атабыз. Бул жагынан мисалы парламенттик мамлекеттин өзүнүн түзүлүшүндө жакшы болчу. Партиялардын кайсынысында карабастан депутаттар лоббировать эткен мыйзамдарды четке кагып жок кылчу мисалчы. Анан азыркы убакта болсо баягы бир мандаттуу шайланды, партиядан шайланып келишти, көп жоопкерчиликти жоктой сезилет да магачы. Булардын кабыл алып аткан мыйзамдарын, ошолорду талкуулап аткандарды көрүп таң каласың. Азыр мисал айтсам, мына ушуга байланыштуу конституциябызда курултай көрсөтүлүп турат.
даана жазылып турат. Ошол конституциялык мыйзам кабыл алыш үчүн мына качантан бери уже конституция 2 жыл болсо, булар 1,5 жылдан бери ошол мыйзамды кабыл албай келатат. Кээ бирөө депутаттардын кээ бирөөсү кереги жок деп да кирди. Эми баш мыйзамды окубагандыгы же түшүнбөгөндүгү антип айтканга укугу да жок эле. Анан 24 пункттан бүгүнкү күндө 25тен 14 пункту калыптыр. Кандай болгон күндө дагы биз ушуну курултайчылар менен курултайдын делегаты катары айтып атам. Алар милдеттүү эле кабыл алганга ушул убакка чейин кабыл албай атат дегенде, бул мамлекеттин өзүндө болуп аткан кошумча алымчалардын бүт бардык маселенин баары тең ошо курултайдын делегаттары жакшы билет жер-жеринде. Депутаттар бардык жерге жете албайт. Аткаруу бийлиги да жете албайт. Президент да барына жете албайт. Ошон үчүн президент өзүнүн демилгеси менен ушу курултайды кийирип, ошол жардам болсо экен бутак бийлигине деген сөз да. Депутаттар ойлойт, делегаттар биздин ыйгарым укугубузду алып атат деп. Мен деле депутат болгом, мен ошондо курултайды колдоп чыккам, бирок ошол 5-чакырылышта кабыл алынбай калганда, бирок жер-жерлерде курултайчылар менен иштесе, ар бир депутаттын ишмердүүлүгү 100%га болбосо да 90%га өсмөк. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул курултайдын мыйзамын кабыл алыш керек. Анан жана мен айтып кетпедимби, кайсы жерин жоготуп атат дедим, утуп атам. Курултайда жанагы беренелерде. Жергиликтүү курултай дегенди жок кылып, только гана мамлекеттик курултай болсун дейт. Эми бу да түшүнбөстүк да. Жергиликтүү курултайдан келип негизинен анан кийин мамлекеттик курултай, республика деңгээлде болот да. Анан жергиликтүү курултайдын жобосу бар, Аскар Акаевичтен бери ошол иштеп атпайбы деген бул дагы сабатсыздыкты билгизет да. Ошондуктан айтып кетер элем, дагы ушу депутаттар угуп атса, сөзсүз түрдө жергиликтүү курултай дегенде мыйзамдаштырып, мыйзамга кириш керек. Ошонун негизинде анан кийин республикалык болот. Мурунку долбоорунда буга чейинки мен окуганда мен деле каршы болмокмун депутат катары дедим. А жерге райондук, областтык курултайлардан кирип коюптур. Областтын макамы жок. Муну да түшүнбөйсүңөрбү? Райондун депутаттары жок, эме кеңештин депутаттары. Демек, алар да болбойт. Алар жөн гана жергиликтүү курултайдын шайланган депутат делегаттарды бекитип, расмий түрдө областка берип, область болсо бийлик бутагына президентке тизмесин берет. Ошол эле да. Алар кийип коюптур. Эми ошолордун алып салып эле жергиликтүү курултай менен мамлекеттеги республика курултайды макамын берип коюш керек болду ошол эле. Ошондуктан ушул мүчөлүктөрдүн баары тең ушул мыйзамды кабыл алып атканда, же болбосо мыйзамга туура конституцияны бузбай туруп ошол эрежелерин кийриген кемчиликтери анан келип нааразычылык пайда кылат. Бизде Facebook'tan дагы радио угуучубуз кабыл тилегин жазган экен. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Конституция күнү элибизге кут болсун. Элибизге көп жыл иштеген, туруктуу, эл үчүн татыктуу мыйзамдардан болсун. Эң башкысы элибиз эсенчиликте, тынчтыкта конституцияны сыйлап жашообуз керек деп Фатима Жусуповна Жаманбаева жазып атат. Ал эми биздин баш мыйзамыбыз буга чейин 98 беренеден кийин 114, анан учурда 116 берене болду. Бири-биринен айырмачылыктары, кайсыл ыйгарым укуктар кеңейтилди, кайсылар алынып салынды, ошол боюнча айтып берсеңиздер. Эми конституцияны жана мен жогоруда айтып кеткендей, мамлекеттик башкаруу формасы эл өзү тандап алгандан кийин сөзсүз түрдө бийлик органдарындагы ыйгарым укуктар өзгөрүлдү. Ал эми ага чейинки конституциянын 1-бөлүмү бул ошол конституциялык түзүлүштүн негиздерин аныктаган бөлүм. Мына ошол 1-бөлүмүндө эң алгачкылардан болуп эле ошол билим жана илим тармагына өзгөртүү киргизилди. Башкача айтканда, мурунку конституцияда илим билим тууралуу эгерде бир эле беренеде карала турган болсо, бүгүнкү күнү илим билим тармагындагы өнүгүүс темалары, ошолорду кандай ага айтып кеткендей максат деп айтып аткандай, ошол алдыга койгон тапшырмалар кандай тармакты карай кетиш керек деп аныкталынды дагы. Ошол конституциянын колдонуудагы конституциянын 22 беренесинде бүгүнкү күндөгү билим тармагы, ошол эле илим тармагында фундаменталдык негизги илимдер бул ошол жалпы Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясы тарабынан ишке ашырылат деген норма киргизилди. Мындан тышкары бүгүнкү күндө биздин ушул жашообузду, биздин
биздин келечегибиз бул жаш муундар болуп эсептелинет. Мына ошол жаш муундарга, өзгөчө балдарга карата Конституциянын ошол жалпы бөлүмүндө, биринчи бөлүмүндө каралды. Биринчи кезекте ошол жаш муундарды өстүрүү максатында эгерде аларга кандайдыр бир адеп акылактык жактан туура эмес иштер көрсөтүүлөр боло турган болсо, анда булар мыйзам тарабынан тыюу салынат деген дагы нормалар киргизилди. Себеп дегенде биз ушул жалпы өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн дөлөт руханий баягы дөлөттөрүбүздү сактап калуу максатында ушул нормалар аныкталынды. Ал эми тыюу салынган нормалардын чеги бул мыйзам тарабынан аныкталынат деген дагы норма менен аныкталынды. Ал эми андан бери карай келе турган болсок, экинчи бөлүм бул адам укуктары. Адам укуктары боюнча биз мурунку конституцияда толугу менен киргизгенбиз. Мурунку конституцияларда мына азыркы учурда дагы адам укуктарындагы толугу менен ошол бойдон сакталып калды. Эч кандай мындай бир өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Адам жана бизде жогорудагы угарманыбыз айтып кеткендей, салык баягы конституцияда көрсөтүп коюш керек деп атпайбы? Ошол эле салык милдеттүүлүгү конституциянын 50-беренесинде көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасындагы жашоочулар булар сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө салык төлөш керек деп. Мына ушундай нормалардын баардыгы тең адамдын жашоого болгон укугу, адамдын турак жайга болгон укугу, билим алууга укугунун баардыгы тең конституциянын 2-бөлүгүндө толугу менен сакталып калды. Ал эми конституциянын 3-бөлүмү болсо, бул мамлекеттик бийлик органдары. Мына ушул 3-бөлүмдө көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилди. Бул жерден ошол президенттин эң алгачкы эле 66-беренеси бул ошол Кыргыз Республикасынын президентинен башталат. Кыргыз Республикасынын президенти бул мамлекет башчысы деп берилген. Бирок мурунку конституция менен эгерде салыштыра турган болсок, 2010-жылкы конституция менен салыштыра турган болсок, Кыргыз Республикасындагы адам укуктарынын жана конституциянын кепилдиги ким экендиги аныкталган эмес. Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Республикасынын конституциянын кепилдиги, ошондой эле адам укуктарынын кепилдиги жана эркиндигинин кепилдиги бул Кыргыз Республикасынын президенти деп аныкталды. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын президенти мамлекет башчысы катары, ошондой эле өлкө аткаруу бийлигинин органынын жетекчиси катары бүт бардык жоопкерчиликтерди өзүнө алып жатат. Ошол эле учурда мурунку конституцияда мамлекеттин ички жана тышкы багыттарын ким аныктай тургандыгы белгиленген эмес. Ал эми мамлекеттин ички жана тышкы багыттарын ишке ашыруу органы белгиленген. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү болчу, аткаруу бийлик органы катары. Ал эми ошол багыттарды ким тарабынан аныкталына тургандыгы белгиленген эмес. Мына ошол нормадагы бүгүнкү күндө конституциянын 66-беренесинде Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттин ички жана тышкы багыттарын аныктайт деп белгиленди. Демек, Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттин ички жана тышкы багыттарын аныктап жаткандан кийин сөзсүз түрдө жылына бир жолу агай айтып кеткен элдик курултайдын алдында, жогорку кеңештин алдында, жалпы эле элдин алдында маалымат катары берип туруш керек. Ошол отчетун берип туруш керек. Эми отчет эмес, маалымат берип туруш керек. Себеп дегенде биз эмдиги жылкы же болбосо акыркы 5 жылдыкта кандай багытта экономикабыз кандай багытта карай өнүгөт, социалдык тармагыбыз кандай багытта кандай өнүгүш керек деген тууралуу ички ошондой эле тышкы багыттарын биз кайсыл мамлекеттер менен кызматташтыкта, соода алака иштерин кайсыл мамлекеттер менен иш алып барабыз деген ушул өзүнүн багыттарын аныктап турган бул Кыргыз Республикасынын президенти болот деп да көрсөтүлдү. Андан кийинки нормаларды карай турган болсок, Кыргыз Республикасынын президентинин жаш курагы белгиленди. Бул жаш курагында мурунку конституциялардын баардыгында тең жаш курагынын чеги аныкталынган. Башкача айтканда бул 35 жаштан 70 жашка чейин деп берилген. Бүгүнкү колдонуудагы конституцияда жаш курагынын чеги аныкталынган жок. Бул 35 жаштан андан кийин карай дагы белги көрсөтүлгөн жок да. Демек, бүгүнкү күндө ошол конституциянын ошол жаш курагы боюнча Кыргыз Республикасынын президентине ал эми кийинки мөөнөтү боюнча, башкача айтканда, мурунку 2010-жылкы конституцияда Кыргыз Республикасынын президенти бул бир эле жолу 6 жылдык мөөнөт менен, бир эле жолку мөөнөт менен шайлана турган болсо, бүгүнкү күндө колдонуудагы конституцияда президент 2 жолку мөөнөт менен 5 жылдык 5 жылда 2 жолку мөөнөттөн ашпай шайлана турган укугу берилди.
Андан кийин бери карай келе турган болсок, ошол Кыргыз Республикасынын президентинин жана биз айтып кеткен жоопкерчилиги, андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин ушул министрлер кабинетинин курамын толугу менен өзү бекитип, өзү түзгөн бул президенттин ыйгарым укугуна берилди. Себеп дегенде президент мамлекеттин ошол башкар аткаруу бийлигин өзү жетектеп жаткан аткаруу бийлигинин башчысы катары. Андан кийинки бери карай келе турган болсок, ошол Кыргыз Республикасынын президенти бүгүнкү күндө 85 берене боюнча Кыргыз Республикасынын президенти мыйзам демилгелөө укугуна ээ болду. Башкача айтканда, ошол өзү тарабынан, жеке өзү тарабынан мыйзамдын долбоорлору жазылып, аны жогорку кеңешке демилгөө укугуна ээ көрсөтүлдү. Ошону менен эле бирге бул беренеде мыйзам демилгелөө укугуна президенттен тышкары жаңы кошумча киргизилгендер, булар субъект катары элдик курултай эсептелинди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку соту өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча деген нормалар киргизилди. Калгандары тууралуу калай? Мен кошумчалап эле кетейин, абдан кеңири айттым, урмат. Эң өзгөчөлүгү бул биздин жаңы редакцияда, азыркы конституцияда чоң өзгөрүүлөр, бул жана айтып кеткендей адам укуктары абдан кеңири белгиленди. Анын баягы өзүнүн милдеттери дагы жазылган, албетте. Жергиликтүү бийликтин укуктары абдан кеңейтилди, жоопкерчилиги жазылды. Ошонун баардыгын бириктирип келгенде адам укуктарын эле жаңылбасам 50дөн ашыкпы эме берене болуп кетти, туурабы? Азыр 48 берене карабайсыңарбы? Көп эмесин ошо көңүл бурулду да, бул жакшы нерсе. Дагы бир өзгөчөлүгү айтып кете турган, бул конституциялык кеңеш жогорку соттун курамында жүрдү эле. Мен депутат болуп жүргөндө нааразы болуп, ушуну сунуш кылып, бир топтор менен кайым айтышып да жүрдүм. Ошону биринчи эле ушу конституциялык кеңештин мүчөсү катары келгенде эле сунуш кылып, мына ал өзүнчө бөлүнүп чыгып конституциялык сот болду. Мунун негизи жөн эле жана адам укуктарын жазып аткандан кийин адамдын акыркы инстанциясы жогорку сотто каралып, ошол жерден акыйкат болбой калганда каяка барат деген маселе туулган да. Ал эч кандай эч жака бара албайт деп, укук чоң тебелей турган укук адамдын укук жер болчу. Ошон үчүн конституциялык сотту өзүнчө алып чыкканыбыз абдан жакшы болду да. Андан тышкары мына биз азыр жогорку кеңеш айтып атпайбы? Прокуратурага тергөө багытын берип койгон туура эмес экен, аны алыш керек экен деп. Муну 2003-жылы биз Дыйкандар партиясы ошондо сунуш кылып отуруп, ошондо алынган, бөлүнгөн да. Анан мында 10-жылда кайра кошуп салганы туура эместиги мына эми билинип, то есть бул мыйзамда кошуп салганы бул туура эместиги азыр кайра айтылып атат. Мен дайыма муну минтип негиздеп келген. Прокуратура өзү иш козгойт, иликтейт, иликтегенде туура деп өзү кайра корутунду берет, анан сотко барып туруп өзү кайра ошол жерде өкүл болуп отурат да. Бул эң туура эмес да. Прокуратуранын эмеси, баягы тергөөчүсү адам укугун жөн эле бузуп кое турган багыт да. Ошон үчүн бул тергөө багытын МВДга да бербеш керек. Муну өзүнчө департаменти кандай кылыш керек да, алардын көз карандысын берип туруп, президент өзү көзөмөл кылыш керек да. Мына мен ойлойм, ошондо адам укугу көп бузулбайт деп. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, байланыштасыз? Алло. Саламатсызбы, байланыштасыз? Байланыштамын. Байрамыңыз менен. Биринчи радионун жамааттары, журналисттер, ошол күнүңөр кут болсун, майрамыңар жакшы болсун, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Эми 7 майдагы радио күнү келип атпайбы? Мен да поштадан пенсияга чыккам, ушу радиодон. Ошо радио күнүңөр кут болсун, журналисттер аябай жакшы болуп, ушундай элдин мүдөөсүн аткарып турсун. Мен эч кандай деле суроом жок, мен карапайым эле кемпирмен ат баштан чыгып атам. 5 май Конституция күнү менен да жалпы журтту куттуктап кетпейсизби? Атыңыз ким? Бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Эми дагы эмне дейбиз, Садыр менен Жапар аябай жакшы иштеп атышпайбы? Булар баягы өңүбүз эмес, түшүбүзгө кирбеген окуяларды жазап, бүт баарына тейлеп, эми жакшы кылып келатат. Эми булар ушул жашообуз кут болсун. Эми менин бир гана мүдөм ушул Садыр менен Жапар
элди кыдырып атышпайбы? Садыр Жапаров. Ошо Коктогулотто жашаган бир боореки кой баккан чабандарга, анын-мунуларга барып деле кыдырып койсо да жакшы болот эле. Менин суроом ушу да, мындан башка менин суроом жок. Эми күнүңөр жакшы күн, ушул майрамыңар кут болсун. Мындай майрамдын далайын тоскула, аман эсен болгула. Садыр менен Жапарга аябай чоң ыраазычылык. Рахмат, өмүрлүү болуңуз. Рахмат сизге апа. Тайм байланышка чыкканыңыз үчүн. Анан ушул баш мыйзамда жана сиз жогоруда башында белгилеп өттүңүз, баардык идеологиянын негизги багыттары да камтылды деп, жана ошол жерде балдардын социалдык укуктары абдан жакшы каралды дагы. Анан ата энене камкордук алуу, багуу баланын ыйык милдети катары да көрсөтүлүп кетти. Ушуну да өзгөчө бөлүп айтып берсек. Бул үй бүлөнүн дагы макамдары дагы жазылганда ошого жараша мыйзамдар кабыл алынып өзгөртүүлөр кирип атат. Бул бир эле нерсе, бул жоопкерчилик да. Ата эненин алдында балдардын жоопкерчилиги сөзсүз жазылды. Ыйык милдети ата энеге кам көрүү деп. Конституциянын өзүндө. Анан ата энелер болсо балдарды окутуп, аларга билим берүү жактарынын баарына тең аларда жоопкерчилик. Жалгыз мамлекет эмес. Мыйзамда жазылбадыбы, кепилдик берет мамлекет орто билим, баштапкы билимдердин баарын алганга деп. Ошон үчүн бул келечекти туура жолго багытта. Бул конституциянын абдан жакшы жагы ошо адеп ахлакты, нартуулукту жана айтып кетпедим башында. Ошол каада салттардын баарынын негизинде жаштарыбызды өстүрүш керек деген багыт болгон. Ошон үчүн президентибиз биринчи эле өзүнүн келгенде указын ушул жанагы нартуулукту негизинде адеп ахлакты каада салттын баарын адамдарга сиңирип өнүктүрүү жагын ошол өзүнүн указы менен жарнамасы эмеси менен жарлыгы менен билгизбеди. Ошону азыр аткаруу үстүндө. Мисалы Сүйүнбек Касмамбетов ушу өзүнүн ордун таптыр деп атам. Мындай мамлекеттик катчы идеологияны жүргүзгөн бизде чынында боло элек да. Ар бир катчы болуп отурса өзүнүн баягы багытын эптеп жүргүзө берчи. Бул кишинин баягы адеп ахлактык жагынан, каада салттын, билим жагын ушул бүт баар тең терең бир сандыкта жаткандай болуп тур да, эми чыгып атат да. Мунун баарына тең жалгыз дарак бак болбойт дегенде биз баарыбыз жардам беришибиз керек. Ошол эле мына мыйзамда жазылган ошол эле ата энелер жоопкерчиликтүү болуп ошол идеологияны алдыга алып кетип, балдарыбыз болсо сабак берген жерлерден, жогорку окуу жай, садиктен керек болсо баштап түшүнүп калган балдардан окуу жайлардын баарында тең ушул маселе нартуулукту, адек ахлакты, каада салттардын баарын тең жүргүзүп алып кетсек, биз ойлойм ушу конституциянын багытын аткарабыз деген ойдобуз да. Мамлекетибиз сөзсүз түрдө эгерде биз өзүбүздүн каада салттары, сүрүп адаттары менен өскөн болсок, мамлекетибиз оңолот. Нааразычылыктын бар пайда болуп, жанагы коом жамааттар уюшулуп алып бөлүнүп кетип атпайбы, дин жагынан да. Ошолор дагы токтойт деп ойлойм. Муну Садыр Нуркожоевич өзү так билгизип койду да. Бизде бүт баарыбыздын өзүбүздүн каада салтыбыз негизинде болуш керек деп кыргыздан. Ошол эле жана конституция могу аракеттеги абдан катуу талкууга алынбады. Чынында конституция 10 жолу өзгөрсө, биз мындай коомчулук талкууну сезген эмеспиз. Мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик түзүлүш, адам укуктары деп топко бөлүнүп алып, анан мына Улуттук илимдер академиясында ким гана кааласа эшик ачык болду да кирип. Эң туура. Ушул эң негизгиси өзгөрүү болду да. Элге эшик ачык болду. Каалагандар келип өзүнүн сунуштарын берип атты. Албетте баары кабыл алынган жок. Баягы мыйзам менен кабыл алына турган нерселерди айтып атышты. Анан бирок эл келип өзү ошол жерде өзүнүн долбоорлорун айтып, презентация кылып анан кетип атты да. Бүт мен билгенден Баткен, ушу Баткен көлдөн келдим дегенде кубанычыбыз да. Атайын ат башыдан ошол алыс жолдорду карабай келип, ошо кайдыгер болбогондугун билгизди да. Мына биздин жана айтып кетпедик, патриоттулук сезим барбы деген ушул эмеде биздин конституцияда айтпадым, биздин манастын духу бар болгон үчүн кыргыз элинин өзүнүн түпкүрү абдан мындай бай да. Бар тарыха да бай, руханий байлыкка да бай дегенде ошонун баары тең элибизде калбаптыр да. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай кайдыгер болбой келип эметип атат. Өзүңөр деле көрөсүңөр, эгерде Кудай бетин ары кылсын, монорки жамандыктар болуп, чек арада согуш болуп кетип, өлүм болуп атканда элдер тикесинен туруп алып атпайбы? Байлар эмес, биринчи жөнөкөй адамдар туруп атат да. Акыркысын карапайым эл берип, машина жөнөтүп, төшөгүнөн өйдө, кийиминен өйдө, тамагынан өйдө. Бул кыргыздын биздин өзүбүздүн мына нартуулугун,
жоготпой келатабыз деген ушундан да бирок аны күчөтүшүбүз керек. Конституция кабыл алуулардын алдында ноябрь айында ошол конституциялык кеңешме түзүлдү. Ошол учурда Жогорку Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Турдумаматовичтин мына ошондон баштап Конституция 11 апрелинде кабыл алынды. Ага ошого чейинки убакытта ага айтып кеткендей бир нечелеген конституциянын долбоорлору келип түштү. Эң алгычкы баягы коомчулукка талкууга коюлган конституциянын долбоору менен ошол иштелип чыккан элдин келип түшкөн сунуштарынын негизинде иштелип чыккан азыркы учурда колдоодо конституциянын экөөнүн айырмасы абдан чоң болуп эсептелинет. Бул жерде менимче бир 20га жакын конституциянын долбоору келип түштү. Ошонун ичинде эң көп маселелер мына ушул курултай маселеси болду. Анан кийин мамлекеттик бийликти башкаруу маселеси болду. Парламенттик башкаруу, анан кийин президенттик башкаруу деп. Мына ошонун негизинде ошолордун бардыгын эске алып туруп, анан кийин 10 январь 2021 жылы ошол кайсыл мамлекеттик башкаруу формасын тандап алыш керек деген маселе келип коюлду. Мына андан кийин ошол жалпы берилген сунуштарды эске алуу менен Конституциянын долбоору иштелип чыгып Жогорку Кеңешке берилди. Ошол жана 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү референдум менен кабыл алынган баш мыйзамды президент ошол 5 майга тууралап ошол күнү кол койгону бул эми символикалык жактан дагы жалпы журтту кубандырды. Биз баягы маек алган учурда дагы башка күнгө кол койбостон ушул күнгө туш келген абдан жакшы болду деп. Туура айтасыз. Мен ойлойм, ал өзүнүн дагы мамлекет башчысы катары жоопкерчилигин сезип анан өзүңүз айткандай жана ырым катары ушу 5-нде койгону жакшы болду да. Конституциянын өзү 5-нде кабыл алынса, биринчи конституцияда 5-нде кол койгонум жакшы болот деген ошол ою келечекте жакшы максаттарым бар деген. Кудай колдоп ишке ашсын дейли. Мен конституцияда бүгүнкү күндө конституциянын баягы негизинде талаш тартыш болуп аткан эки маселеге токтоло кетеличи. Сөзсүз түрдө, себеби элдерде ойлоп калат, мындай айтпай калды. Биринчи жана курултайда айтып кеттим, толуктап коеюн. Ал жерде макам берип атат да делегаттарга канча жыл болот деп, шайланат деп. 3 жылга деп долбоордо турат. Мен сунуш кылып атам, дагы айтып кетем, угуп аткандар болсо депутаттарга. Ошол мыйзам кабыл алганда, мыйзамды аягында жазыш керек да, беренесинде. Биринчи курултайдын делегаттарына дагы ушул тарайт депчи. Мисалы жана 3 жылдык деген. Эмне себептен айтып атам? Мисалы мен делегат болуп дагы эле 2 жыл жүрө берейин дегеним жок. Бул жерде бир логикалык ой бар да. Биз ар бир 453 айыл өкмөт 32 шаардан 3 маселе мамлекеттин деңгээлинде гана аткарыла турган маселени алып келип койдук. Ошонун аткары үстүндө азыр мамлекеттин аткаруу бийлиги турса, азыр жаңы мыйзам быйыл кабыл алынса, ал мыйзам менен биз таркап кетет экенбиз, мисалычы. Таркап кеттик дейли мейли. Жаңылар быйыл күзүндө шайланып келет дагы. Жана биз жазган миңдеген суроолордун үстүндө 561ге деп угуп атам, ушундай бекиттерде жалпы суроолордун баарын жыйынтыктап келген. Ошолордун баары тең жокко чыгып туруп, кайра үстүккө бассак дагы келет. Анан аткаруу кандай болуп калат деген ойдо. Эмне биз курултай жөнүндө оюнчук кылабыз, улам бирөөнү шайлап анан кийин тиги мурунку аткарыла турган иштер аткарылбай калат деген. Ушул маселе туруп атат да, ушунусу бар. Экинчиси бул талаш тартыш болгон жана конституцияда да жазылган 40 канчанчы берене деп атат. Пенсия пассио. Минимальный эме тиги жашоо минимуму депчи. Ошол каражатка эмне үчүн силер алып келбейсиңер, алыбыз жетпейт дейсиңер деп Мадумаров көп айтып атпайбы? Мен жана бир жолу айтып кеттим. Мыйзам баш мыйзамыбыз максат. Мыйзамдарда баары тең так жазылыш керек. Ошо мыйзам кабыл алынып атканда, мыйзамды кабыл алып туруп, жашоо минимумунун аны аткаруу бийлиги тийиштеп жазылып турат конституцияда. Демек, алар келип туруп биз ушул экилерди аткарабыз, бирок убакыт керек, бизде азыр бюджетте жок дегени бул туура эле нерсе да. Себеби айтып коюп макул деп койгон аткарбай койсо андан да жаман да. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир мыйзамдын аткаруу боюнча өзүнүн жолу бар жана убактысы бар. Ошону биз бек тутсак, мен ойлойм, аткаруу бийлик менен баягы эл өкүлдөрүнүн ортосунда талаш тартыш азыраак болот деп. Эл дагы нааразы болбойт.
эми мына уктуруубуздагы соңуна чыгып атат. Жалпы калкыбызды ушу баш мыйзамыбыздын 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Жогоруда Эсен агайыбыз айтып өткөндөй, угарманыбыз, биздин конституция ушул кыргыз элине татыктуу кызмат өтөп дагы нечен жыл, 50 жылдыбы, 100 жылбы, нечен жыл өзгөрүлбөй кызмат өтөй беришин каалайбыз. Бирок ошол эле учурда мындай адистер айтып атат, эми конституция бул мындай катып калган диний канондор эмес, ошондуктан мындай мезгилдин шартына жараша өзгөрүп, ылайыкташырып, өлкөнү алдыга өнүктүрүш үчүн мындай өзгөрүүлөргө барат деген пикирлерди айтып жүрүшөт. Урматтуу радио угуучулар, биз биринчи радиодо Конституциянын 30 жылына карата атайын чыгарылышыбызды аяктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты Исаков Эсенгул Байдалиевич жана юридик илимдеринин доктору Аманалиев Урмат Олжобекович болду. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен биринчи радионун Кыргызстан маалымат алуу программасы соңуна чыкты. Эми ушул эле программаны сиздер биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.